Kээ бир учурларда көп намаз каза болуп калат. 10 жылдык, 20 жылдык, Алла сактасын, Аллахым баарыбызды намазхан кылсын. Бирок кээде болуп калат. Мында кантип окуйт десе, мында да ушундай кылынат. Биринчи намазым, алгачкы намазым, кийинки намазым деп окуйт. Бирок уламалар жеңил тарикасын айткан, анын баарын айтыш кыйын. Палан жылкы, палан числодогу, палан күнгү намаз айтыш кыйын. Ошон үчүн менин каза болгон намаздарымдын акыркысы, эң акыркысы. Ошонун фажырын окуймун, зухурун окуйм деп келе берет. Күнүгө акыркысы кете берет, кемиген сайын ошол намаз акыркысы болуп келе берет. Келип барып 10 жылда барып ошол намаз толукталат. Бул намазды казасын окушлук дагы фарз. Фарз өткөндө айтканбыз, адамдар буга көп маани бербейт. Намазды баштаганымен Кудайга шүгүр дейт дагы жүрө берет. Даватка чыгат, медреседе окуйт, башка жакта жүрөт, бирок каза менен иши жок. Каза менен иши жок. Бул туура эмес нерсе. Каза бул фарз, милдет. Ошон үчүн биринчи карыз окуш керек. Сен күнүгө намазы менен кошо, фарзы менен кошо казанды окуш керек. 10 жылдык, 20 жылдык казаны бүтүрүш керек. Эртең Аллахтын астына барганда ошол суралат биринчи сага. Ошон үчүн ким тахаджуд окуйса, нафил намаздарды көп окуйса, анын ордуга каза окуган абзел. Казаны окусун дагы, анан окуса 2 рекет, 4 рекет тахаджуд окуп кое берсин мейли. Бирок казаны таштабаш керек. Каза биринчи очурутта эртеге Кудайдын астына барсаң, сен тахаджуд неге окубадың, неге нафил окубадың деп сурабайт. Неге казаңды окубадың деп сурайт. Ошон үчүн казасы бар бир туугандарга баардык айтабыз, казаны эң биринчи окуш керек. Анын эң жеңил тарикасы күнүнгү намазга кошуп окуй бериш керек. Күнүнгү намаз менен чогуу окуп келе бериш керек. Фажырда, зухурда, асырда кайсы вакыттар макрух болбосо, ошол вакыттарда күнүң окуй берсе, 1 жылда 1 жылдык намаз окулуп калат. 10 жылга барып, иншалла 10 жылдык намаздан кутулат. Айтканбыз өткөн сабактарда, эгер окубай калса, анда фидиясын берет. Жөн кутулбайт. Окубай калды, ана фидиясын берет. Фидияны дагы 4 адам келип, сен ал, мен ал деп туруп эле дабыра кылып кутулуп калбайт. Аны хакыйкатта фидия орозо өлчөмүнчөлүк берет. 5 вакыт намаз, витр важип менен 6 намаз болот. 6 намазга фидия берет. 6 намазга жок дегенде 10 килограмм будайдын акчасын же будай берет бир күнгө. Бир күнгө 10 килограмм будай деңиз. 10 күндө канча болот? 100 килограмм болуп калат. Эсептей берем. Ошончо бере турган нерсе бул милдеттүү нерсе. Намазды окуп кыласың, же казасын кармайсың, же фидиясын бересиң. Анан Алладан сурайсың, Алла Таалам мени кабыл кыл деп. Жөн эле окубай калдым, менин убактым болгон жок. Эми окудум, окуганыма 5 жыл болду, 10 жыл болду, калган эми Кудай кечирет деп кутулбайбыз. Бул милдетибиз, сөзсүз түрдө окушубуз керек. Ошого сөзсүз түрдө аракет кылайлык. Кудайга шүгүр, ушундай адамдар бар. 45 жылдык намазды окуган 3 жылда бир адамды көрдүк биз. Бир аксакал киши 45 жылдык намазын 3 жылда окуптур. Субханалла.